Эпидемиологиялык абал курчуп баратканына байланыштуу Ош мамлекеттик университети 2 жана 3 курстагы студенттерин аралыктан окутууга өткөрдү. Онлайн билим берүү чечими өткөн аптанын аягында кабыл алынып, кечээ 26 марттан тартып күчүнө кирди. Азырынча экзамендер кандай таризде алынары чечиле элек, ал жагы абалга жараша болот. Албетте наразы болгон студенттер бар. Мисалы үчүн дене тарбия факультетиндеги студенттерибиз келип, биз офлайн окубасак болбойт, биз кесиптин өзгөчөлүгү ушул деп келгенде биз аларга уруксат бердик. Бирок аларды ошол өздөрүнүн макулдук каттарын, ата энелердин макулдук каттарын алуу менен эпидемиологиялык талаптарды тынымсыз аткаруу, көзөмөлгө коюу талабы менен аларга уруксат бердик. Белгилей кетүүчү жагдай кечээ күнү Ош Муну юридикалык колледжинде студенттердин биринен коронавирус аныкталып, ал менен чогуу окуган студенттер жана аларды окуткан 6 мугалим 14 күндүк карантинге кетти. Буларды маалымдаган Ош аймактык санэпид көзөмөл борбору аталган окуу жайдын медициналык факультети менен Карл Маркс орто мектебинде да жалпы 10 мугалим 2 аптага обочолонгонун кабарлады. Кечеги маалымат боюнча Карл Маркс мектебинде 6 мугалим инвалид баланын үйүнө барып сабак берет экен. Ошол баланын үйүндө ошо баласыга дагы жуккан оорунун негизинде Карл Маркс мектебинен 6 эжекени ПЦР тапшырылганда анын негизинде отрицательный чыкты, бирок 14 күнгө карантинге 6 мугалим кетти. Бүгүн чыгып атат дагы положительный деп бир мугалим Ош медучилищесинен чыгып атат, медицинский факультеттен чыгып атат, бул Ошкуга карай турган. Анда ал жерде бирге иштеген 4 мугалим карантинге кетип атат. Окуучулар менен контакт болгон эмес. Азыр Ош шаарында жалпы 3 мектеп окутууну онлайн режимде жүргүзүп жатат. Калган мектептерде азырынча санитардык эрежелерди күчөтүү менен кадимки тартиптеги окутуу улантылып жатканын билим берүү башкармалыгы билдирет. Учурда мүмкүн болушунча мектептерди офлайн окутуу аракети көрүлүүдө. Эми бизде аралыктан окутканда окуу программасын толук өздөштүргөндөр, окуучулардын каалоочулары гана окуп калат да, окууну каалабай зордуктап биз окутуп жүргөн балдар вообще окубай коет. Ошон үчүн былтыркы мезгилде канча 8 ай окубай калдык эле, балдардын көпчүлүгү отурган унутуп калган. Ошон үчүн биз мүмкүн болушунча ушундай окутуп, анан жанагындай оору чыга турган болсо, ошол мектептерди гана карантинге чыгарып атканыбыздын негизги себеби ошо. Ош шаарында апрель айынан бери коронавирус илдетин жуктургандар барган сайын көбөйүп баратат. Азырынча эпидемиологиялык абал туруктуу деп бааланууда. Бирок акыркы айларга салыштырмалуу кырдаал курчуп баратканы кабарланат. Мындан улам коомдук жайларда бет кап тагынып, социалдык аралыкты сактоо талаптарын аткаруу зарыл. Сөзсүз түрдө масканы тагышыбыз керек. Антисептик каражаттарын колдонушубуз керек. Колду убагында жууп турушубуз керек. Ал эми ошол маарекелерди уюштурган адамдарга айтып коюш керек. Ошол маарекелерди бүгүнкү күндө азайтып туруш керек. Себеби биз азыр айтып атпайбызбы? Бул мартта, апрелге салыштырганда биздин региондо ушул ковид оорусунун лабораториялык жактан тастыкталган саны бир топ өскөнү байкалганга байланыштуу эпидемиологиялык кырдаал бир топ азыр коччу деп айтсак болот. Азырынча Ош мэриясы коопсуздук чараларын күчөтүү же болбосо кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизүүнү тапшырмалай элек. Бирок алдыдагы май майрамдарында массалык иш-чаралар өткөрүлбөй турган болду. Коомдук транспорт, базарлар жана билим берүү мекемелеринде санитардык эрежелерди сактоо боюнча тапшырмалар берилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Назгүл Ахунова, Эсен Азизбек уулу, ТМЖ жаңылыктары.